Лизингке автоунаа сатып алуу. Садыр Жапаров маанилүү мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров финансылык ижара жана лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу документке кол койду. Мыйзамдын максаты жарандарга автоунааларды жана мотоциклдерди жеке колдонуу үчүн лизингке сатып алуу мүмкүнчүлүгүн берүү аркылуу өлкөдө финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн септиктерин кеңейтүү, ошондой эле лизингдик рыноктун инфраструктурасын өнүктүрүү үчүн өбөлгө түзүп берүү. Анын ичинде жеткирүүчүлөрдү көбөйтүү, дилдердик тармактарды кеңейтүү, сервистик компанияларды ачуу, камсыздандыруу системасын өркүндөтүү кирет. Насыя берүүчү тараптар милдеттүү түрдө салыктык каттоодон өтүүгө тийиш. Мындан тышкары лизингдик ишмердүүлүк мыйзамына ылайык лицензия алышы керек. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Ырчы Аскат Жетигенов 2 айга камакка алынды. Ырчы акын жана активист Аскат Жетигенов 19 майга чейин УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Мындай чечимди бүгүн 20 мартта Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Анын жактоочусу Венера Будайбекова Ырчыга 15 мартта Фейсбуктагы баракчасында жасаган кайрылуусу боюнча кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен дагы бир эпизод боюнча кылмыш иши козголгонун айткан. Белгилей кетсек, ал 2021 жылдан бери азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындооган видео билдирүүлөрдү чыгарып келген. Акыркы ирет 15 мартта кайрылуу жасап бийликти сөгүп билдирүү жарыялаган эле. Аскат Жетигенов УКМК тарабынан 16 мартта кармалып 48 саатка камакка алынган. 18 мартта 1-май райондук соту аны эч жакка чыкпоо тилкаты менен бошоткон. Маалымат булак Супер KJ. Уголовный кодекс Кыргызской Республики применить меры пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 19 мая 2024 года. Постановление может быть обжаловано на апелляционном порядке Бишкек городской суд в течение 5 суток. Следует судья Трудоколов, подпись поставлена. Уважаемый житель НЛО, я пришел к такому выводу, исходя из того, что вы обвиняете в совершении тяжкого преступления и то, что, находясь на свободе, вы можете продолжить заниматься противоправными деяниями. В связи с чем я принял такое решение. Сторона защиты с завтрашнего дня в течение 5 суток можете подать апелляционную жалобу. Судья доставляет закрытым. Всего доброго. Это было по нашему сценарию составом. Чечим боюнча кандай комментарий бересиз анан коюлуп жаткан айып боюнча? Да, на 2 месяца оставили. На 2 месяца оставили. Якан түрбөдөн жолго алып. Даяр болушубуз. Бирок бул акыйкаттан жоктугу. Бул бул деген соттун жана эки достугубуз. Коюлуп жаткан айып боюнча? Коюлуп жаткан айып туура эмес. Это посмотрите, как положение, как в фильмах. Это уважительно. Я говорю пассажиру, как в этих хороших фильмах. Нурбек Паке? Асхат. Да. Өздөрүнө бар. Это Өздөрүнө бар. это куда? На Централово или куда? Сокулукта 13 жаштагы кызды 9 эркек сордуктап жүргөн Акыйкатчы институту. Акыйкатчы институту 1 жылдай убакыттан бери 9 эркек тарабынан зордукталып жүргөн 13 жаштагы кыздын укугун коргоону башкы прокуратура менен Ички иштер министрлигинен талап кылат. Бүгүн 20 мартта өспүрүм кыздын ата-энеси Акыйкатчы Жамиля Жаманбаеваны кабыл алуусунда болду, деп билдирди институттун басма сөз кызматы. Алар укук коргоо органдарынын күнөөлүү адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн чара көрбөй жатышканын айтып арызданышты. Апасынын айтымында, Сокулукта 2023 жылдын апрель айынан бери анын 13 жаштагы кызын 19-22 жаштагы 9 жыл системалуу түрдө зордуктап жүргөн. Алар кызды окуяны эч кимге айтпа деп коркутушкан. Жабыркаган кыз ата-энесине айтуудан коркуп, бул убакыт ичинде 3 жолу өз жанын кыюуга аракет кылган. 2024 жылдын январь айында жабырлануучу кыз дайынсыз жоголуп, 20 күндөн кийин гана табылган. Табылгандан кийин балдар менен иштеген инспекциянын тергөөчүсүнө кордук көргөнү тууралуу айтып берген. Ошондо гана кыздын ата-энеси окуя тууралуу билип, милицияга арыз жазышкан.
Жабыр тарткандардын айтуусу боюнча, Сокулук райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан ушул жылдын февраль айынан бери күнөөлүү адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу аракеттери көрүлбөй жатат. Белгилүү болгондой 13 жашар кызды 2023-жылы апрель айында 20 жаштагы жигит алдап унаасына салып кетип, шаардын четине алып барып зордуктаган. Кызды окуя тууралуу бирөөгө айтсаң, 40 эркекке салып берем деп коркуткан. Андан кийин талаада жалгыз таштап кеткен. Кайра барып шок абалдагы кызды Сокулукка алып барып доосуна үйүнө жеткирип кой деп таштап кеткен, деп айтылат Акыйкатчы институтунун маалыматында. Жолугушууда кыздын апасы окуя тууралуу айтып берди. Бул окуядан кийин кызымдын жашоосу талкаланды. Аны мектебинде же үйдүн жанында жигиттер аңдып, коркутуп, үркүтүп, унаа менен алып кетип жүрүшкөн. Ата-энеңе айтып беребиз деп коркутуп зордукташкан. Кызымды 9 жигит колдон колго өткөрүп беришкен. Алар жыл бою системалуу түрдө эч кимге айттырбай зордуктап жүрүшкөн, деди өспүрүм кыздын апасы. Өспүрүм учурда ооруканада. Акыйкатчы анын укуктарын жана коопсуздугун камсыз кылуу үчүн токтоосуз чара көрүү талабы менен тиешелүү мамлекеттик органдарга расмий каттарды даярдап жатат. Акыйкатчынын тапшырмасы менен кыздын ата-энесине акысыз жактоочу берилди. Ошондой эле кызга жана анын үй бүлөсүнө психологиялык жардам көрсөтүү аракеттери жасалып жатат. Маалымат баракелде. Президент мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишинен кабар алды. Бүгүн 20 мартта өлкө башчысы Садыр Жапаров мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик компаниясынын ишинен кабар алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Анын айтымында компаниянын кеңсесине мамлекет башчысы мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгү менен таанышуудан соң баш бакты. Эки компания бир көп кабаттуу имаратта жайгашкан. Президент мамлекеттик ипотекалык компаниянын кеңсесин карап, келген жарандар менен баарлашты, деди Алагөзов. Маалымат булак Супер Кейджи. Эндер консультациялар саламатсызбы? Бар консультациялар отурула иштей бергиле. Иштей бергиле. Адамдар бул жерде тоско болду. Киргени болсо сырттан көчөдөн келет да. Сиз консультацияга отурасызбы? Кезекке келдиңизби? Кезекке электронный менен келдик. Жеке жактанбы же мамлекеттик ишкерсиз? Мамлекеттик ишкер. Кайсы жакта иштейсиз? Муалим. Кайсы жактан? Канча жыл каласыз? Колуңузга тийген. Мен 3 жылдан бери иштесем. 22 ала. Канча комнат квартира алайын деп келдиңиз? 2 жолдошум турган. Экөөңөр биригип аласыз. Жолдошуңуз кайчы? Канча алат? 460, 70 Канча комнат квартира алдыңыз? 4 балабыз бар. 3 комнат. 3 комнатка айына канча төлөйт ошондо? 15-20 миң болот. 60 миң, 15 миң квартира төлөп десеңер, калганы жетеби анан? Ооба, жаңы жаңы эле болуп чоңойду да. Ачей. То есть мындан алат. Мисалы эртең күзүндө алсаңыз дейчи, 3 комнат квартира. Төлөп кеткенге мүмкүнчүлүк бар экен. 66 миңдин 15 миңин берсеңер, калган 50 миңи жетеби? Үй-бүлөгө. Ошонун адрестерин бериңер. Номер 166. Приглашается к окну номер 2. То есть лезер училет карамыш барыш деген жок, эле салон алат, чакырып турат. Yeah.